Жалал Ат облусунун Токтогул районунда 13 жашар кыз менен жыныстык катнашка барууга айыпталган 26 жаштагы киши 8 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Справедливость укук коргоо уюмунан билдиришти. Райондук сот айыпталуучуну 16 жашка толуу эле кыз менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттери беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Айыпталуучу кызга моралдык жана материалдык чыгым келтиргени үчүн 284 миңден ашык сомго айыпка жыгылды. Жабырлануучунун адвокаты Раушан Абдуллаев айыпталуучу кылмыш жасаганын мойнуна албаганын, ошол себептен сот аны 10 жылга эмес 8 жылга эркинен ажыратканын билдирди. Укук коргоо уюмунун маалыматында соттолуучу өткөн жылдын май-июнь айларында өспүрүм менен 3 жолу жыныстык катнашка барганы айтылат. Ал июль айынын ортосунда кызды белгисиз жакка алып кеткен. Кыздын жакындары милицияга кайрылып, 4 күндөн кийин алар Бишкекте экени белгилүү болгон. Тергөө учурунда шектүү кыздын 13 жашта экенин билбегенин айткан. Кийинчерээк бул жөн гана кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракети экени белгилүү болду деп айтылат билдирүүдө. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2022 жылы өлкөдө балдарга карата зордук зомбулук фактысы боюнча 438 кылмыш иши козголгон. Ошол эле маалда ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков балдарга карата зомбулук фактыларынын саны жылдан жылга өсүп жатканын айткан.